Мен ошо түштүк айымдарга өзгөчө дайым мамиле кылам. Анткени ошол Кыргызстандын 60%нан көбүрөөк жарандар ошол түштүк аймакта жашашат. Ош шаарында, Ош областында аябай медреселердин акыбалдары, шарттары өтө сонун. Билим алып аткан устазалар да күчтүү, кыздарга жакшы билим беришет да. Силерди мектепке киргизбей, институтка киргизбей, же бир жумушка иштеп атсаңар, директоруңар жолуң жетпесең жумуштан кетесиң десе айтасыз. Жок, Конституциянын 16-беренеси боюнча менин укугум бар. Жолук салынганбы, крест тагып алам, бул менин укугум. Ош шаарында ошол медреселер көп болгондуктан, лидер айымдар көп чыккандыктан, анан бул Кыргызстандын экинчи борбору болгондуктан айымдарга мүмкүнчүлүктөр көп иш-чаралар өтөт да. Өзлөрүн мындай бир чоң окумуштуу болгонго, университетке тапшырганга, андан ары бир илимий иштерин алып кеткенге көздөрү көп жетпейт экен да. Анан ошол тарапта дагы мен ошол кыздар менен аларды бир нанотехнологияга, ошол мисалы үчүн физика, химия, ошондой бир билимдерге окуганга, шыктандырганга аракет кылдым, бир мотивация берип. Ошон үчүн жаттаңыздар. Азыркы мүмкүнчүлүк 1-2 жыл жаттап койсоңуздар, силердин зээниңер ачылат. Любой тилди үйрөнүп аласыңар, любой билимди алып кетесиңер. Анткени Куранды жаттагандан кийин мээңердин зээни ачылат. Бирок ушул тарапта да биз аябай көп иштешибиз керек. Ошол кыздарыбыз дагы айтишник болуп, ошол бир жакшы маяна ала турган бир кызматка турганга.